Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Уруксат болсо 9 апрелге саат 8-ге болгон коронавирус боюнча өлкөдөгү абал боюнча маалымат берип кетейин. Бүгүнкү күндө жаңы 10 учур катталды. Бишкек шаарында 1, Ош областында 1, Ош шаарында 3, Жалал-Абад областында 5. Жалпысынан Кыргызстанда катталгандардын саны 280-ге жетти. Анын ичинен Жалал-Абад областында 86, Ош областында 98, Чүй областында 7, Баткен областында 4, Ош шаарында 36, Бишкек шаарында 36, Нарын областында 10, Ысык-Көл областында 3. Тилекке каршы медициналык кызматкерлердин ичинен 34 учур, анын ичинен 2 жаңы учур катталды. Катталгандардын ичинен 147-си аялдар, 133-ü эркектер. А жаңы катталган учурлардан 3 аял, 7 эркек. Жашына карайтырган болсок, бизде 30 учур бул 15 жашка чейинки балдар, анын ичинен 2 1 жашка чейинки, 16 жаштан 19 жашка чейинкилер 11, 20 жаштан 35-ке чейинки 71, 35 жаштан 55 жашка чейинкилер 101, 56-дан андан улгайгандар 67. Бүгүнкү күндө мына ооруканада жаткандар 246, анын ичинен оор абалда 10, 5-өө жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бирөө Нокат аймактык ооруканасында, 4-өө республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасында. Изилдөөлөр боюнча анализдерге боюнча 5 февралдан баштап 20.901 анализ алынган, анын ичинен 15.117си анализ чыкты. Контактный адамдар боюнча бул жерде контактный адамдар бул жерде биринчи категорияда 1058, экинчи категорияда 5210 контактный адамдар катталды. Анан обсервацияда жаткандар дагы бар. Эгерде биз учурлар бул тастыкталган болуп же экспресс лаборатория боюнча тастыктала турган болсо, аларды сразу эле биз изолировать этип, аларды бөлүп атабыз. Контактныйлардын боюнча, жайылтуу боюнча иштер, эпидемиологиялык изилдөөлөр жүрүп жатат. Доброе утро, уважаемые телезрители. Разрешите представить информацию на 9 апреля в 8 часов по коронавирусу в республике. Зарегистрировано до 10 новых случаев, подтвержденных COVID-19. Из них в городе Бишкек 1 случай, в Ошской области 1, в городе Ош 3, в Жалал-Абадской области 5. В Кыргызстане всего подтвержденных случаев дошло до 280. Из них в Жалал-Абадской области 86, Ошской области 98, Чуйской области 7, Баткенской области 4, город Ош и город Бишкек по 36, Нарынской области 10 и Исыкульской области 3. К сожалению, медицинские работники 34 случая, из них 2 новых случая. Из зарегистрированных положительных случаев 147 женщина, 133 мужчина. Из новых случаев 3 женщины, 7 мужчин. Если посмотреть зарегистрированные случаи по возрасту, то дети в возрасте до 15 лет составили 30 случаев. Из них до 1 года 2 случая, от 16 до 19 лет 11 случаев, от 20 до 35 лет 71 случай, от 35 до 55 лет 101 случай, свыше 56 лет 67 случаев. Сегодняшний день в стационаре лежат 246 пациентов. Из них 10 тяжелые, из них 5 больных находятся в отделении реанимации. 1 в Нокатской территориальной больнице, 4 это Республиканской клинической инфекционной больнице. Всего поступило образцов на исследование с 5 февраля текущего года 20 901. Проведено исследование 15 117. Количество контактных лиц лабораторно подтвержденными больными составило 6268. Из них близкий контакт первой категории 1058, другие контакты второй категории 5210 больных.
Вот информация. Спасибо за внимание. Мындай Мусаевич, анда эгерде мүмкүн болсо, жанагы биздин коомдо көтөрүлүп аткан суроолор бар экен, ошондон мүмкүнчүлүктөн пайдаланып берип алалык. Мына барыңызга белгилүү, кечээден бери эле ушу эмелерде интернет айдыңында дагы бир мындай суроолор болуп атты. Эмне үчүн жанагы тепловизорлор адамдын температурасын туура эмес көрсөтөт деген. Бұл орчундуу маселе, өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө тепловизорлор көбүнчө үйдүн ичинде, бөлмөнүн ичине эмеге туура келгенде бөлмөнүн ичинде көрүлө турган болгон. Анан кийин бул жерде суук температурада болсо, өзүнүн кичине болсо дагы так көрсөтпөй калган маселелер болду. Мына өзүңүздөр билесиздер, кече мына Кытайдын элчиси бизге гуманитардык жардам боюнча тепловизорлор келди. Биз аларды карадык. Бүгүнкү күндө биз алмаштырабыз тыштагы СКПларга. Ал жерде, бул жерде тыштагы эмелерге ошол жаңы чувствительности жогору тепловизорлорду беребиз. Калгандарын бардыгын эгер үйдүн ичинде боло турган болсо, же бөлмөнүн ичинде боло турган болсо, аларга алмаштырабыз. Бишкек шаарынын жанагы санэпидемия станциясынын кызматкерлери обсервацияда жатат. Алардын арасынан 6 кызматкер дагы ошо жуктуруп алган деген божомолдор болуп атат. Анан мындай маалыматты эмне үчүн саламаттык сактоо министрлиги жашырып жатышат деген да суроо болот. Бул жерде жашырып жаткан жок. Туура айтасыздар. Бишкектик санитардык эпидемиология көзөмөл борборунда 4 киши тастыкталды. 6 киши обсервацияда жатат. Калган контактта болгондордун бардыгын биз анализди өткөрдүк. Алардын анализи тастыкталбагандан кийин алар иштеп атат. Ошол бөлүмдөгү бардык катнашта болгондор, ошол жердеги кызматкерлер бардык обсервацияга алынды. Невозможно получить на дому помощи и консультации нужных специалистов, даже когда температура у детей. Скоро не приезжает, врачи на дом не приходят. Бул боюнча биз азыр мен тактап коеюн, бул боюнча факт менен берсе, тез жардам бүгүнкү күндө мамлекеттик расмий тилде айтайын. Скорая сегодняшний день работает в обычном режиме. Действительно не хватает специалистов, потому что многие специалисты, они подключены мобильной бригады. Но это не говорит, что они не оказывают. Дайте конкретные факты, мы будем, значит, эту работу организовать. Скорый будет приезжать, скорый будет обслуживать и оказывать необходимую помощь. Новорожденные с тяжелыми диагнозами не могут быть проконсультированы в роддоме узкими специалистами, потому что у тех нет пропусков, их не могут получить и пациенты, которым нужно сделать обследование, МРТ и другие. Вы знаете, здесь то же самое, значит, в роддоме работают узкие специалисты по возможности, в плане того, чтобы они не могут быть консультированы. Давайте, у нас есть горячая линия по поводу пропусков. Мы полностью обеспечили пропусками, значит, наших специалистов, врачей и транспортом, где могут, значит, они могут где ближе к дому и, значит, приехать на работу в организованном транспорте. Они работают. Если есть единичные случаи, давайте мы, значит, в рабочем порядке решим. Если нужно, мы отправим на дом специалистов. Жарандар кайсы бирдиктүү номурга чалыш керек? Так жана туура жоопторду алуу үчүн жана маселенин чечүүсүнө жол берген. 118 бирдиктүү номер бар. Ага чалышсын, ал жерде так жана консультацияны, кеңештерди ала алат. В больницах обслуживают только экстренных больных, а что делать тем, кому нужно уточнить диагноз для раннего выявления проблем со здоровьем? Здесь, понимаете, да, действительно, когда с момента наступления чрезвычайной ситуации мы плановых больных и плановые операции мы отложили, только оставили экстренные больные. Если нужно уточнение для раннего выявления, тоже пусть обращается 118, мы, значит, отправим, организуем необходимую, значит, консультацию и необходимую помощь. Медиктерди коргоочу кийимдер боюнча толук маалымат айта аласызбы? Канча запастары бар, одноразовый, бир жолу пайдалануучу же көп жолу пайдалануучу? Канча убакта бир алмаштырыш керек дейт?
Бұл жерде сіз тура айттыңыз, мына мен айтып кеттім, 34 медициналық қызматкер бүгінгі күнде тилекке қарсы тақталды деп. Бұл жерде бірінші уақытта бізде жетіспей қалды. Бүгінгі күнде гуманитардық жардам менен мына келіп атат, мен айтып кеттім, мына кечеле Қытай берді. Анан чықары бізге Өзбекстаннан келді гуманитардық жардам. Бүгінгі күнде жетіштүү эле, бирок біз айтып атабыз, маскаларды, бет қаптарды 3 сааттын ичинде алмаштырыш керек. Анан кейін бұл жерде разовый костюмдар бар, разовый костюмдарды кирип чыккандан кейін аларды тышташ керек, анан күйдүрүш керек деп. Бұл жерде бүгінгі күндө біз индивидуальный коргоо каражаттары менен камсыздап атабыз. Тура жерлерде жетишпей атат, бирок бул боюнча иштеп, кече дагы керектүү муктаждыктарды бардыгын айттык.